Коомубузда болуп жаткан акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сиздер менен Аккеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Оганстандын жогорку окуу жайларында мындан ары кыздар менен балдар өз-өзүнчө окушат. Бул тууралуу Талибан кыймылы тарабынан дайындалган өлкөнүн билим берүү министринин милдетин аткаруучу Абдулу Баки Хаккани билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Оганстанда бардык кыздар билим алууга укуктуу, бирок алар балдар менен чогуу окуй алышпайт. Талибан кыймылы мындай кадам менен кыздарга коопсуз билим алуу чөйрөсүн түзүп берүүнү көздөп жатканы айтылды. Ошондой Хаккани Оганстанда жакынкы күндөрү жогорку окуу жайлары ачыларын, ал эми андагы окутуучулар менен кызматкерлерге министрлик кадимкидей айлык төлөп берерин билдирет. Оганстандын борбору Кабул шаарында жасалган АКШнын ракеталык соккусу 6 адамдын өмүрүн кыйды. Алардын 4-өө жаш балдар. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык каза болгон 6 адамдан тышкары дагы 4 киши оор жаракат алган. Белгилей кетсек, Кабул аэропортунан анча алыс эмес жерге абадан ракеталык сокку урулганы кабарланган. Аба чабуулунан 2 унаа жана адамдар жашаган турак үйдүн бир бөлүгү толугу менен кыйраган. Көп өтпөй аталган ракеталык чабуул Америка аскерлери тарабынан ишке ашырылганы аныкталган. Андан соң АКШнын куралдуу күчтөрү Кабулда ракеталык чабуул жасаганын тастыктап, себебин түшүндүрүшкөн. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кечээ 29 августта Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Киров суу сактагычында Баласаруу жаңы ГЭСинин курулушуна капсула салды. Маалыматты президенттик аппараттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы энергетика жана өнөр жай министрлигинин улуттук холдингдин колдоосу менен Киров суу сактагычынын төмөнкү бөлүгүндө Баласаруу ГЭСин куруу долбоорун ишке ашыра баштаганы маалымдалды. Жол картасына ылайык долбоор 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек. Орусиянын Москва шаарында мигранттардын катышуусунда мушташ орун алып, арасында кыргыз жарандары бар экенин орус басылмалары жазып чыгышкан. Буга байланыштуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен билдирүү таратышты. Алдын ала маалыматка ылайык 27 августта орун алган массалык мушташка кыргыз жарандары катышкан эмес. Ошол эле учурда коомдук тартипти камсыз кылуу жана окуянын чоо жайын тактоо боюнча иш-чаралардын алкагында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Орусиянын 50ге жакын жараны Орусиянын ички иштер министрлигине жеткирилген. Ал 50 жарандын ичинде Кыргыз Республикасынын 19 жараны болуп, алар административдик жоопкерчиликке тартылган. Мындан тышкары 27 августта Москвадагы Адмирал Корнилов көчөсүндө жатаканадагы чоң мушташка кыргыздар катышкан эмес дешти элчиликтин басма сөз кызматынан. Президенттин жарлыгы менен үстүбүздөгү жылдын 28 ноябры жаңы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Бул тууралуу президенттик администрациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. 11 апрелдеги референдумга кабыл алынган конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланмакчы. Бишкектеги мечиттердин биринин жанында кенже инспектордун огунан каза тапкан Чыңгыз Абдыраевдин сөөгү кечээ 29 августта жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатууга жакындары, достору келишти. Ошондой эле ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү дагы келип, Куран багышташты. Талас облусунда жол кырсыгы катталып, 3 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Такталган маалымат боюнча Суу-Самыр Талас-Тарас унаа жолунда тагыраагы Талас районунда Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ош шаарында Болотбек Шамшиевдин Кыргыз керемети аттуу сүрөт көргөзмөсү жана Айтурган Темированын чыгармачылык кечеси өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара бүгүн 16:00 Семетей кинотеатрында өтөт. Аталган иш-чара Кыргыз өлкөсүндө белгилене турган 4 маанилүү датага карата уюштурулууда.
Кыргыз улуттук киносунун 80 жылдыгы, кыргыз киносу кереметинин авторлорунун бири, дүйнөгө белгилүү кинорежиссер Болотбек Шамшиевдин 80 жылдыгы, Кыргыз өлкөсүнүн белгилүү кино жылдыздарынын бири Айтурган Темированын чыгармачыл ишмердигинин 50 жылдыгы, Ысык көлдүн кызгалдактары фильминин 50 жылдыгы. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.